Салам урматтуу дос. Бул каналга кайрадан келгенине кубанычтамын. Комментарий жазып, же подписка кыла элек болсоң, подписка кыл жана албетте досторуң менен бөлүшүп кет. Аларга да мүмкүн кызыктуу болот. Эки эгиз төрөлө элек наристе апасынын курсагында мындай деп сүйлөшөт экен. Маегин уксаңыздар. Биринчиси экинчисинен сурайт экен. Сен төрөлгөндөн кийин жашоого ишенесиңби десе, албетте ишенем. Экинчиси жок, мен ишенбейм. Кандай болот, кандай көрүнүш болот, эч ким билбейт да дейт экен. Экинчиси карап туруп элестетсең, бул жактан караганда ал жак жарыгыраак болот. Жана өзүбүздүн буттарыбыз менен чуркайбыз, өзүбүздүн оозубуз менен тамак жейбиз. Сен жалган айтып атасың. Айнып калгансың го. Кантип? Ан үчүн бизде киндигибиз бар. Жана киндигибиз узун болбойт да чуркаш үчүн. Жашоо төрөлгөндө бүтүп калат. Анткени ал жактан эч ким кайтып келген эмес да. Анысы туура. Бирок мен ишенем, мен билем. Жакында апамды көрөм. Сен апага ишенесиңби? Апа деген каерде? Мына айлана чөрөбүздө. Биз апа аркылуу жашайбыз жана апанын ичинде жашайбыз. Жок, бул туура эмес, бул жалган. Апа да кантип болсун? Апа деген жок. Эгер тынч туруп, тыңшасаң, апанын өңүн угасың, ал ырдаганы. Жада калса ал биздин дүйнөбүздү сылап атканын сезсең да болот. Кудай биз үчүн баардык нерсени кылып койгон. Биз анын сүйүүсүн сезиш үчүн, түшүнүш үчүн баардык кылган иштери менен далилдеп койгон. Биз Кудайга кайрылып, Кудайды таанып билип, анын сүйүүсү кандай экенин билсек да болот. Эгер бул дүйнөдө биз Кудай жок экен, Кудайды билбей жашап келсек, анда алга кайтып, ал менен чогуу жашаганга үмүтүбүз жана убактыбыз дагы бар. Кудайым болсо бул өмүрдү бизге белек катары берген. Эч нерсе кылыш кереги жок. Жана түбөлүк өмүрдү дагы бата катары жана түбөлүк өмүрдү белек катары бергенге даяр. Биз өзүбүздүн иштерибиз менен, жакшы иштерибиз менен же ойлорубуз менен, сөздөрүбүз менен кылыш кереги жок. Ал бизге бекер гана жана ушундай баталуу кылып берип койгон. Бир гана биз ага кайрылып, Кудай, мен бул дүйнөдө сенсиз жашаган экенмин. Сага кайрылам, сен менен жашайм десек, албетте Кудай бизди кабыл алат экен. Келгиле, ушинтип Кудай менен чогуу биримдикте жашагаңар келсе, мен силер үчүн сыйынып коеюн. Жараткан Кудай, бул дүйнөгө бизди алып келдиң. Бул дүйнөдө көптөгөн жакшылыктарды көрсөтүп турасың, кырсыктардан сактап турасың жана эң маанилүү сүйүп, түбөлүк өмүргө ээ кылганга даярсың. Бизге жардам бере көрчү Кудайым. Сага кайрылып, сен менен биримдикте болуп, сенин артыңдан ээрчип, сен айткан сөзүңдү угуп, нукура, бактылуу жашоо менен жашап кетеличи. Баарын суранабыз. Амин.